Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Туугандар, азыр мен сизге бир карагашка чоң атты ушул Өзгөндүн Красный Маяк айынан тартып берейин деп атам. Бул аттын ээси нактан мындай дыйкан деп койсок болот. Аки деген акенин аты. Таза дыйкандын аты. Туугандар, атты дагы жакшы тарбиялап минип жүргөн ушул кишинин атын азыр тартабыз. Карагашка чоң аттын азыр маалыматын айтабыз. Анда эмесе достор, биз менен чогуу болуңуздар. Аки акенин бул аты боюнча бир өзү менен суроо берип билип берели. Өзү жаш ат. Жаш аттын азыр жоондугун сиздерге көрсөтөйүн, аттын чоңдугун сиздерге көрсөтүп берейин. Аки ака, бери бастырып коюң, бери. Биз баштайлы. Аки ака, ассаламу алейкум. Жакшысызбы ака, тынчсызбы? Өзгөнгө келип калганда эле мына жерде ушул атты тарбиялап жүргөн болосуз ака. Сатууга коюпсуз дейм, а? Бул аттын жашы кандай эле? Жашы бышты. Бышты. Ошондо жазга жаңасыга толот, а? Породасы кандай ака? Породасы атасы Польша. Атасы Польша. Энесичи? Ушундай деп алгам. Алгансыз, а? Бирок аттын чоңдугуна канча чыгат? 1.70. 1.70. Быштын малында. Ака, ат канчага чейин өсөт? Сиз атты өзү негизи күчтүү билет экенсиз. 2 асыга чейин. 2 асыга чейин. Ошондо бул 75ке барышы мүмкүнбү? Барат. Барат, а? Кудай кааласа. Атты качантан бери тарбиялап атасыз ака? Тарбиялаганга бир үйүрдөн келгенден кийин кичине бактык. Үйүрдөн келгенден кийин. Үйүрдөн келгенден багып. Бул ошондо үйүргө коюлуп койдубу? Үйүргө коюлду быйыл. Быйыл коюлду. Кунанбайталдарга. Жакшы эле карайбы экен? Жакшы карап келди. Уже токтотуп. Жакшы. Мына достор, аттын ден соолугу жакшыбы ака? Аттын ден соолугу баары жакшы. Баары жакшы. Эч жеринде бир айыл. Буттары таза. Буттары таза. Жакшы тарбиялап атасызбы, чабып? Улака ошо кечегиде топко салып неме кылдым, топко улак. Өтө катуу бар. Катуу бар атабы? Коркуу сезим жок. Жок, андай. Только кесет. Төбөлейт. Төбөлейт. Бир бастырыңчы ака. Чуда. Мына туугандар. Кайманат койгонсузбу бул атыңызга? Жок. Койгон эмессиз, а? Бери бастырың, бери. Мына туугандар. Карагашка чоң ат экен. Бир чаппайсызбы? Өзүн жеңил алып жүрүшүн көрүңүздөр туугандар. Даже шапка да түшүп калды шамалдан. Туугандар. Келсин азыр. Келгенден кийин дагы маалыматты алабыз. Дагы сурайбыз ат боюнча. Эңилейин деди ака, бирок эңилгенде жеткидей эмес, ат чоң. Чабып келиңчи дагы. Тактан. Мына туугандар, оозунун жумшактыгы. Эми баасын угайлы туугандар. Бул карагашка чоң атты ака канчага коет экен сурап коелу. Эгерде жаап калган болсо туугандар, номер алды да, бул ака биринчи жолу чыгып атат. Жооштугу жоошпу ака? Жооштугу өтө жоош. Өтө жоош. Такага туруштары? Такага баары жакшы. Эми жеп ичишин сурабай эле коюн ака, ат билинип эле турат. Жеп ичиши баары жакшы. Баары жакшы. Сиздин боюңуз канча? Менин боюм 1.70 ашыкча. 1.70 ашыкта, Мына, жооштугун караңыздар. Эми бир келиштирип баасын айтыңчы ака, канча дейсиз? Эми 78 чыкчу элем. 78. Кечеде метр менен тартып неме кылдым. 1.71 ушундай. 70-71 экен да? Арак-баракта 70. Мындай чаптым. Эми баасын айтың ака. Баасын 5000 доллар. Кеми болот? Кем болот азыр. Кеми болот. Мына кетиңдар. 5000 доллар кеми бар деди, аттын чуркаганын көрдүңүздөр. Эми өзүңүздөр бир баа берип койсоңуздар болот. Анда эмесе алдыдагы номерге чалып, акырын бастырыңчы ака, аркасынан тартайын. Ушул атты баглап алсаңыздар болот. 5000 доллар кеми бар деди. Бышты алдыда келечеги бул аттын. Андыктан туугандар чалып байланышыңыздар. Аки акенин ишине ийгиликтерди каалайбыз, соодасына берекет тилейбиз.
Görüşкөнгө чейин туугандар аман болуңуздар.